Кой, оор күндөрдүн катарын толуктайт. Башкалардын сизге болгон көз карашы мурдагыга салыштырмалуу бир топ өзгөрөт. Бирок ал сиздин ийгиликке жетүүңүзгө эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Букачар. Каржы маселеси бир калыпта болбойт. Бул маселеде ар кандай күтүүсүз окуялар болуусу күтүлөт. Башкысы кагаз иштерине өзүңүзгө так болуңуз. Эгиздер, күндөгүдөй тынч жана бир калыпта өтөт. Үй бүлөңүздүн курчоосунда жагымдуу эс алуу коштойт. Бөйөн. Бул күнү энергияңыз ашып ташып, бир орунда тура албайсыз. Колуңузга кандай гана жумуш тийбесин баарын өз учурунда майын чыгара аткарып, көпчүлүктү таң калтырасыз. Арыстан, жумушка байланыштуу бул күнү физикалык күчтү көп жумшап коюңуз мүмкүн. Андыктан кечинде өзүңүздү чарчаңкы сезип, жакындарыңыз менен маектешүүгө мүмкүндүгүңүз болбойт. Мындай учурда сизге массаж кабыл алуу гана жардамга келет. Бийкеч. Кирешелүү жумуш боюнча шериктештер менен келишим түзүп, маанайыңыз көтөрүлгөнү менен айланадагылар анын баарын тескерисинче кылууга аракет жасашат. Сиздеги сабырдуулук алардын жасаган аракетин бекерге чыгарат. Тараза, күндүн алгачкы жарымында алыстан жагымсыз кабар угасыз. Жакындарыңыздын колдоосу менен ал сиздеги көйгөйлөрдүн баарын өз нугуна түшөт. Чаян. Сүйүктүүңүз менен болгон мамиледе сак болуңуз. Антпесе ал инсанды тамашага салам деп, мамилеңиздерди салкындатып алуу коркунучу бар. Жаачы, өзүңүздүн аны менен кошо жакындардын да ден соолугуна кам көрүңүз. Анткени бул күнү тамак аштардан өзгөчө абайлаңыз. Текечер. Бул күнү акчаңызды уурдатып же алдамчылардын тузагына түшүрүп калууңуз мүмкүн. Андыктан бул күнү көп суммадагы акчага байланыштуу кандай гана жумуш болсун токтотуп турганыңыз оң. Супери. Бул күнү жеке мамилелерде олуттуу өзгөрүүлөр болуусу мүмкүн. Жада калса сүйүктүүңүзгө сезимиңизди далилдөө үчүн курмандыкка барууңуз мүмкүн. Балыктар. Бул күнү жакын инсандар, досторуңуз менен мамилеңиз дагы да жаңы тепкичке көтөрүлөт. Алардын сизге жасаган жылуу мамилеси араңыздарды бир топ жакындатат.